Менин үйлөнгөн аялым кыз эмес болуп чыкты. Эч кимге айткан жокмун. Кетирип жиберишим парзбы? Кээде ушундай бир оңтойсузураак суроолор да келип түшөт, бирок биздин шариатта бул маселе уят, бул маселени козгогон болбойт деген маселе айтылынбайт. Эгерде сиз үйлөнгөн аялыңыз кыз эмес болуп чыккан болсо, ал анын кыз эмес деген сөз эмес. Кээ бир аялдардын дене түзүлүшү чоюлчаак болуп, анын кишинин кыздык маселеси мисалы үчүн төрөгөндө кетүүсү мүмкүн, же болбосо физкультура ойногондо, же болбосо башка бир себептер менен кетүүсү мүмкүн. Шариатта качан бир аял заты кыз эмес деп айтылынат, ошол аял заты мурда турмушка чыккан болсо нике менен, же сойкулук менен белгилүү болгон болсо. Мындан эки шарттан башка учурда ал кишини кыз эмес деп айтылынбайт, балким кыз өкүмүндө болот. Эгерде байкуш бирөө көчөдө караңгыда кетип атса, айла жоктон анан бирөө келип зоруктап кеткен болсо, эмне үчүн буга бул байкуш күнөөкөр болушу керек эле? Эмне үчүн мындай болуш керек эле? Жок, андай эмес. Же балким таптакыр эле ал кишинин ошол жанагы маселеси төрөгөн убагында ачыкка чыгар, же башка убакта келер. Ошол себептен сизге эч убакта аны кетирип жиберүүңүз парз эмес, балким кетирип жибергениңиз туура эмес деп айтылынат. Ошол проблема, ошол мушкила, ошол сөздүн баардыгы биздин жакын туугандарыбызда болуп калыш ыктымалы бар эле. Андан сырткары аял кишиге үйлөнгөндө ал кишинин кыз болгондугу үчүн эмес, балким адам катары үйлөнүп келечекте бир балдарга тарбия берет деген таризде үйлөнүлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан аялдар 4 нерсе үчүн үйлөнүлөт. Биринчиси алардын сулуулугу үчүн, экинчиси алардын ата теги үчүн, үчүнчүсү байлык үчүн деп келип, бирок арасында жаш кыз болгондугу үчүн деп айтылынбайт. Албетте, мурда турмушка чыкпаган кыздар менен турмушка чыкпаган балдар үйлөнгөн болсо, бири-бирине тез көнүгүшөт, албетте жашоо жакшыраак болот деген түшүнүк. Бирок жубан болуп калган учурда аны кетирип жиберүү деген бул акылга дагы, адамгерчиликке, шариатка дагы сыйбайт. Андан сырткары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн тарыхын алып караган болсок, үйлөнгөн аялдарынын баардыгы, 9 аялынын баардыгы Айша небезден башкасы мурда турмушка чыккан жубандар деп эсептелинчү. Аллах Таала сизге сабыр берген болсун. Эркекчилик кылып үйлөнгөн болсоңуз дагы эркек болуп сабыр кылыңыз, ошол аялга коргоч болуңуз, ошол аялга сиз түркүк болуңуз, ошол аялдын айберин ачпаңыз. Аллах Таала сиздин башка бир күнөөлөрүңүздү жаап коет.